Кимде-ким жетимди башынан салса, сурак күнү ошол менин жанымда турат деген жакшы сөз бар. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Эфирде эл билсин автордук программасы. Мен аты жөнүм Нургазай Жаныбеков. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө дал ушул кайрымдуулукка муктаж болгон үй-бүлөлөр туурасында кеп сөз кылмакчыбыз. Ал эми мен көтөрүп турган бул жашынакай мутурайган жаш бала бул өз аты Денис. Мунун атасы Россияга көртүлүктүн айынан кетип, ал жакта көз жумуп, учурда 3 бала жетим калган убага. Денис бүгүн бир тууган эжеси жана байкеси менен кайрымдуу элдердин жардамы аркылуу Россия жергесине келген мекендештердин берип жиберген аманатын алганы келишкен. Жаштайынан атадан ажырап калган 3 бир туугандын аталары Россияга көртүрлүк менен кетип, кайра өз мекенине анын өзү эмес, Сөөгө кайтып келген. Каргашалуу кабар аялына жеткени менен Сөөгтү алып келүү дагы оңойчулукка турган эмес. Үй-бүлөнү каржылап турган атанын жоктугунан 3 бир тууган эми минтип, кароосуз калган балапандарды башка уядан бакыт издеп жүргөн убага. Бүгүн кайрымдуу бол коомдук фонду кийин таркатып жатыптыр деген кабарды уккан кошунасы 3 бир тууганды жетелеп алып, ушул жайга кайрылып үстүлөрүнө калың кийим, бутуна ботинке алабыз деп камынып жаткан кези. Мынакей мен жанымда мынагу 3 бир тууган жетим балдарды алып келдим. Кийим кечелери жок, жылаңаш, тамак аштары жок, ачка отурган экен. Ушу Азамат Байматовдун фондуна аябай ыраазычылык билдиргим келет. Качан биз кыйналып ачка калганда, биз жылаңач кыйналганда ушул бала дайыма бизге жардамга келет. Күнбү, түнбү ушу кайрымдуулук фондко колдоо көрсөткөн биздин мекендештерге, ага инилерге, эже сиңдилерге, ушу мигрант болуп талаада жүргөн биздин кыргыз мусулман бир туугандарга Аллах ыраазы болсун. Биз бул үй-бүлөгө бир аздан соң дагы кайрылмакчыбыз. Ага чейин бул жайда мындан башка ар кандай оор тагдырга калган жардамга муктаж болуп, катарда кезек күтүп турган үй-бүлөлөр туурасында айтып кетели. Мен азыр бул жерге келип калганымдын себеби биздин тургундар мага звонить этип калып, ошондон азыр майыптарды алып келдим бул жерге. Бизде бүгүнкү күндө ушу 3 конушта башкармалык 3 конуш карайт, Агөргө, Агорду, Алато. Ошол 3 конушта бүгүнкү күндө 347 майып бар. Анын ичинде былтыркы маалымат боюнча 62 баягы төшөктө жаткан майыптар бар болчу. Андан бери да каза болуп анып кеткендер бар. Бирок бизде майыптар өтө көп. Анын ичинен да бир үйдө 3 майыптар бар. Мекендештер алыста жүрсө дагы колу менен үнү жетпей жакындан келип тааныша албаганы менен жардамга муктаж, мүмкүнчүлүгү чектелген, ата-энесинин жаштайынан ажырап оор тагдырга калган жарандарыбызга алыстан атайын өзүлөрүнүн жардамдарын берип жиберишкен. Ассаламу алейкум, туугандар. Кыргыз элим амансыңарбы, тынчсыңарбы? Биз дагы Кудайдын өкүмү менен, Кудайдын буйругу менен Аллах тааланын Сургут шаарына дагы бир поток Кыргызстандагы мекенибиздеги ушу Азамат Байматов жетектеген кайрымдуулук фондуна өз кошумчабызды кошкон атабыз. Мынакей бүгүнкү учурда 13 сумканын ырастап койдук. Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр. Ошого Сургутта кыргыз элим силерден Алла ыраазы болсун. Сургутта Мегацентр Империя китайский рыногундагы соода кылган бир туугандар силерден Аллах ыраазы болсун. Жаңы өздөрү сатып жүргөн жаңы кийимдерден беришти. Ушу Азамат Байматовго жөнөтсөк, Кудай буйруса ушу бардыгыңарды бүгүн ошо көрүп тургандай мына баары сооп иштегендин аракетиндебиз. Ушу Кыргызстанда азыр кылып жаткан жана жүрүп жаткан кайрымдуу бол фонддун негизинде биз дагы ошого Сургут шаарындагы мигранттар жана жердештер, мекендештер баарыбыз карап турбастан ушу бул чогулткан биздин бере турчу ушу садакалар 3-чү жолу чогулуп атат. 2 жолу жөнөткөнбүз. Бул эми 3-чүсү жөнөтүп атабыз. Азамат байке, Ражап байкелерге аракет кылып топтоп бияктан жиберип атабыз. Алар ал жерден тозуп өздөрүнүн болгон аракетин жумшап ушу Кыргызстандын ичинде мүмкүнчүлүгү чектелген жанагы ушу муктаж болгон адамдарга бергенге ушу Сургут шаарындагы элим бүт базарда иштеген базарлар бар, ошол жакта иштеген бүт жаңы кийимдерин, оокаттарын өзүнө ушу ыра көрбөй ушу Кыргызстандагы мекендештер ушу Кыргызстанда күн суук болуп атат, быйыл кыш катуу болуп атат деп бүт аракеттерин жумшап Сургуттун элине да Алла ыраазы болсун ушу аракет кылып. Биз дагы ушу мүмкүнчүлүк менен пайдаланып башка мамлекеттерде, башка шаарларда, башка өлкөлөрдө жүргөн биздин кыргыз мекендештерге да кайрыла кетет элек. Ошолор дагы ушу колдон келишинче карап турбай, Аллах тааланын берген
Мына биз бүгүнкү күндө Сургуттан, алыскы Сургутта мекендештер иштешип атат. Ошол жакта мекендештерибизден 13 сумка кийим келди. Мына ошол жактагы диаспора башчысы Айдаров Кубанычбек байкеге, жаштар комитети Кимсанов Калысбек, жаштар активисттер Турдубаев Актилек, Калманбетов Аваз жана таксырлар жамааты мына 13 сумканы жөнөттүңүздөр. Мына ал биздин сиздердин жөнөткөн аманатыңыздар колубузга алып, биздин милдет эми ушундай бир муктажда турган мекендештерге тапшырып берүү. Кембагалдын бир тойгону орто байыганы деп коет элибизде. Бүгүн жардамга муктаж болуп, бул жайга чогулган жарандар үчүн чоң майрам. Анткени алыстан жардам келет экен дешип, көптөн бери күтүп келген көксөлөрү орундалып, жаңы кийимди самап келген адамдардын баары бактылуу болгонго себеп бар. Жүздөрү жайдары, көңүлдөрү болсо шат. Майыптарга, жетим балдарга, көп балалуу аз камсыз болгон үй бүлөлөргө. Ошол себептен бүгүн биз болсо Азамат менен бул жактан жардам берип жаткандыгына байланыштуу мен өзүмдүн каттоомдо турган майыптарды чакырып бул жактан кийим кече жардам алып берип жатам. Бактылуу балалык баарына бирдей буйра берген эмес экен. Таш боор тагдыр бул жайда чогулган ар бир адамдын башына каттуу сыноо коюп, андан сынбай өткөн адамдарды гана жаркын келечек күтүп турушу мүмкүн. Бирок жаштайынын оозунан эне сүтүнүн жыты кетелек. Нарселердин тагдыры кайрымдуу элдерди кайдыгер калтырган жок. Жок дегенде жылуу кийим алардын жүрөктөрүн аз убакытка болсо да жылыта алды. Жаңы көйнөк, жаңы шым, жарашыктуу тиккен ким дегенде ар бирибиз энебизди элестетебиз. Ал эми энесинен эрте ажырап калган нарселер үчүн бүгүн жаңы кийимди, жаңы үмүттү тартуулаган өз энелери болбосо дагы канатына калкалап кам көрүп келген адамдар бул кайрымдуу бол фонду. Жана башка мына Киселевский шаарынан кыргыз диаспорасы Кемеровский область, Анжеро, Шуджинск, Маринск, Тайга, Боготол шаарларынан биримдик диаспорасы Жунусали уулу Байыш. Мына ушундай мекендештерибизден бизге бүгүнкү күндө кийимдер келди. Сиздерден Аллах ыраазы болсун. Биздин мындай кылган иштерибиз эч убакта токтобосун, буйруса көп болуп, мекенибизде кубанычтуу иштер көбүрөөк болсун. Кезек баарына жетет, кийимдер баарына бирдей бөлүштүрүп берилет. Бирок чыдамсыздык менен кезегин күтүп турган адамдар алкыштарын айтып ыраазычылыгын билдирип жатышты. Мынакей ушул 3 баланын бир жумадан бери ашка жаткан экен, апасы төшөктө ооруп тура албай жатат. Ушуларды өзүм кыйналып муктаж болуп турсам дагы мына 2 күндөн бери ушуларды кошо балдарыма кошуп багып, ушулар менен тең нан бөлүшүп отурам. Азаматтан жардам сурап, ушуларга кичине болсо да тамак аш жагынан жардам берчи. Кийим кечеси жок, жылаңач келген экен. Мына баланын бутундагы домашнийин карагыла, бир жука шым домашний менен жүрөт. Бул курткаларды азыр бул жактан ушу кайрымдуулук фондко келген курткалардан кийгиздик болгон, ушу балага ылайыктуу кийим таппадык. Мына эжеси бу кичекей баласын кийгиздик, бирок апасы тура албайт экен төшөктө. Белинде гыржа бар экен, баса албайт экен. Аябай жашаган жери өтө өкүнүчтүү да, аябай. Баягы өзүм кыйналып турсам да, мындай кыйналган инсандарды көргөндө жүрөгүм ооруп. Жүрөк титреткен тагдырлар бүгүнкү көрсөтүүбүздүн аталышын ушундай деп атап койдук. Анткени алдыда сиздерге ар кандай оор кырдаалга туш болгон тагдырлардын табышмактуу сырларын айтып бермекчибиз. Башында сөз кылган Денистин жана анын бир туугандары туурасында кененирээк маалымат алыш үчүн 3 бир тууганын учуп коноор уясына карай сапар алдык. Кычыраган кыштын ызгар күндөрүндө атасынан ажырап калган 3 бир туугандын жашаган жери мышыгыйлай турган абалда. Борборуздагы Интергельпо көчөсүндөгү көп кабаттуу үйлөрдүн жанындагы үй катары эмес, шаймандарды сактай турган сарайды ижарага алып жашап келген бир үй бүлөнүн тагдыры табышмак деле эмес. Биздин көрүүчүлөр арасында ар кандай көз караштар менен караган адамдар бар. Азыркы каарманыбызды сындабай тескерисинче колубуздан келген жардамыбызды берүүгө чакырып кетет элек. Бул үй бүлө көртүрлүктүн айынан балдарын багабыз деп Россияга жөнөп кетишет. Көпчүлүктөрдөй эле кара жумушта иштеп жүргөн үй бүлөнүн башчысы кокустан кырсыкка кабылып кайра мекенине кайтып келген эмес. Аялы болсо оор жумуштарды аркалап жүрүп, грыжа деген балекет ооруга болсо эни чалдыгып калат. Мындан улам 3 баланын энеси жумушка жараксыз болуп калган. Эми 3 баланын курсагына тамак жасап бере турган адам деле жок кайсы. Москвада иштеп жүрүп ошол жакта каза болгон да. Анан 2 баламды апам алып калган, мен ошол жакта жүрүп
баламды ушул жактан бияка келип ошонун балдарымы апам бияка берип берген, үчөөнү карап отурасың деп. Бир эле эжем бар. Эжем деген депорт болгон да. Белим ай, чыдабай калдым мындай отурчу. Эжем деген каралашып, эме эжем дагы эле айлык 10 миң, 15 миңдик иштесе 2 миң которот, onun да семьясы бар, бала чакасы бар. Белим чыдабай калды. Оор жумуш кылып жүрүп ошо Кырыжамды ошол жактан чыгарып алдым, эжеме жардам берем деп, Күнөстө да, Күндендө да иштечүмүн да. Буну төрөгөндөн кийин буну көтөрөм, балдарыма тамак аш кылам. Буларды мектепке апарам, ошентип жүрүп, о жерден о жерге көчөм, берден берге көчөм, ошентип жүрүп кырыжа чыгарып алдым. Операцияга дейт, операцияга мен мындай каражатым жок, томографияларга түшкөм. Кыштын ызгар суу күндөрүндө ТЭЦтин жылыткычтары жарылып кеткени шаардыктар бир жума бою түшүккө салып эсептелүү күндөр арасында айласын кетире жаздады. Бирок бул үй бүлө бир жумадан бери эмес, кыш кирип келгенден баштап азыркы мезгилге чейин ушул суук үйдө күн кечирип келүүдө. Баса үй деп айтууга да болбойт. Ичинде жылыткыч болгону менен үйдүн ичи кадимки музаткычта жашагандай эле туюлду. Суук айла жок, жашайм деп. Суу өткөрүп аласыз го деп. Суу өткөрөм, больницага жаттап окшойм деп, Гүлмира эже балдарым карап туруңчу деп чакырып кечеге да ыйладым. Кыйналып кеттим деп. Булар деле ура берем. Бу балам да кичине оорукчаныраак. Жүрөгүндө шум бар деген. Буну да текшерте албай атам. Башында давлениясы бар, домальтка бар, коркок болуп сүйлөбөй калган, эми сүйлөп атат. Алып чыгып алгандан кийин. Буну болсо менингит болуп чыккан. Ар айда 6 айда бир дарыланып чат. Ушуну жүгүрүп, министерствого барып атып, жаткылып чыгам. Буну болсо бронхит болуп, кышында жайында бронхит болуп, катуу ооруйт кылам. Бул үй бүлөдөгү балдар үчүн жалгыз бой эне өкмөттөн сокур тыйын алган эмес. Жөлөк пул дегенден кабардар болгону менен жардам күтүп чарчаган эне учурда дары-дармекке дагы каражаты жетишсиз. Азыр дагы анасы тапшыр, дагы эмне тапшыр деп дарыларды толтура берип коет да. Мындай эмелерди берип салат, мындай дарыларды толтура, мунун баарын кантип алам? Ала албайм. Документтер менен жүрүп, балдарымды туурган нелер менен жүрүп. Справкалар менен мирияга каттай берди, акыры барбай калдым. Ушинтип эле келе бересиң. Өзүң аракет кылбайсың деп. Болсом детдомго алып коебуз балдарыңды дейт. Гүлмира Болотбекова өзүнүн майыптыгына карабай 3-1 туугандын тагдырына боору ооруп кабар алганы келген. Бүгүн алардын үчөөсүн тең жетелеп алып, аз да болсо жардам берилип жаткан жерден жаш балдарга кийим-кечек алып кетишкен. Ал өзүнүн майыптыгына эмес, ташбоор тагдырдын жаш балдарды жаштайынан азапка салганына өкүнөт. Мен эле эмеске муктаж, менден да жаман муктаж жетим балдар бар экен. Ушундан пайдаланып айткым келет. Мен бул өмүрдө биз 2 метр гана жерге кетебиз, 10 метр акка оронуп. Мага дүйнө байлыктын кереги жок. Мен Азаматка башында да айткам, башкалкалар бир вагонум болсо болот эле дегем. Мына жок, Кудай таала мага заңгыраган бүт шарты менен үйдү насип кылып берди. Азамат мага алып берген жер тилкесин Азамат мага кеңеш кылды, Эжекебай. Кудайга шүгүр үйлүү болуп калдыңыз. Эми бул жагын кандай кылайын деп атасыз деп мага ушу акылдашканы келген экен. Ушу 28 жылдан бери төшөктө жаткан Рахат эже башкалкалар үйү жок, ар кайсы жерде жүрөт дегене мен ушунун сунушун кабыл кылып, мына жумурай журттун алдында айткым келет. Мага ден соолук керек. Мен балдарым үчүн жашагым келет. Бул жерде ушу менден кийинки муктаж болгон, мага окшоп ыйлаган энелер бактылуу болсун. Айланып кетейиндер. Кимдин колунда болсо ушундай жетим калган балдарга мага окшоп ыйлап турган энелерге колуңардан келсе жүрөгүңөрдөн хайдия кылып чыгарып бергилечи. Арап бүт туугандар деле канча муктаж энелерди үйлүү жайлуу кылып атат. Жетимдердин башынан сылап соопчулук кылып атат. Азаматтын жамаатына мен ыраазымын. Рахмат Азамат бай.
Көп болсо баласы майып төрөлсө да бооруна кызып акыркы мүнөттөргө чейин адам болуп кетишинен үмүт үзбөй жашап келе жаткандар да жок эмес. Эскертүү: жаш балдардын психологиясына туура келбеген тасманы азыр сунуш кылмакчыбыз. Буга чейин теледен бир да жолу чыкпаган, бирок интернет блогторунда белгилүү болгон 4,5 жаштагы наристенин майып болуп төрөлүүсүнө эмне себеп болду? Анын себебин азыркыга чейин ак халатчандар да так жана даана айта албай келет. Төрөлгөн жашта кайда төрөлгөн? 2 айдан баштап ушундай болду. Жалда больницага апардык, болбойт деп койду. Бир кызым бар, 3 балам тартып калган. Анан кийин болду. Жашап жатканыбызга 6 жыл болуп калды. Ошо башы шишип кеткен анан. Ошо апарсак, биринчи апарсак тазалап берген да. Жалда больницачы. Ошо экинчи жолкусунда 8 айында алып барганбыз. Анан болбойт деп койду. Батыры чоңоюп кетти, же акырында отуруп Акырында отуруп чоңойду. Киста. Не деген диагноз койдулар? Китиго асефания. Күлөт, сесет. Тилдеп койсоң ыйлайт. Жакшы айтсаң күлөт. 4,5 жыл аралыкта наристесин бооруна кысып, ыйлаганда сооротуп, күлгөндө аны менен кошо күлүп, эне байкош уулу менен кепе сыяктуу үйдүн 4 бурчунда азап тартып, тагдырга моюн сунбаганга айласы калган эмес. Бир үй бүлөдө 4 уул төрөлсө, анын 3-өө чарчап калган. Акыркысы майып төрөлүп, анын өмүрүн сактап калуу аракети ата менен эненин мойнунда. Аңгача болбой үйдүн кожоюну жумуштан үйүнө карай шашылып келип, баласын кучактаганга карай шашылды. Шигилгенде ыйлайсың, я. Келгенде күлчелең ма? Андай ыйлап калдың, я. Ay, bal. Çay içe başla. Bal. Oy, bal. Şila. Диагноз туура коюлганы менен оорунун себеби эмнеде? Эмне үчүн дүйнөдө чанда кездешүүчү оору өлкөбүздүн аймагындагы айылдардын биринде бул үй бүлөнүн арасынан келип чыкты. Дарыгерлердин күчү алсыз, алар айта турганын эч кале айтып беришкен. Ал тургай баланын өмүрүн сактап калуу мүмкүн эмес, андан көрө үйүңөргө алып кеткиле деген сөздү айтышкан экен. 2008'te bir balam, 2009'da bir balam, 2011'de bir balam kaçış oldu. 2013'teki balam hazırkı görüp atkan bala. Şunun menen 4-cü balam uşunday mayıp bolup atat. Anan ошон менен мен өзүм 3-cü группага майыпмын. Балам төрөлгөндө нормальный төрөлгөн. Бирок төрөлгөндө 1 ай кислороддо жатты. Анан кислороддо жатып жакшы болуп үйгө чыгып келгенбиз. Жакшы болуп калды деп туруп эметкен. Ошондо үйгө келгенден кийин 2 айдан кийин 2 ай 3 айдан кийин башы чоңоюп баштады. По-моему, где-то bir 5 ай болуп, бала 5 ай болуп калган болуш керек. Таласка кайрылсак, Таласта нейрохирургия кайрылсак, Таласталар биздин көңүлүбүздөн келбейт. Шаарга баргыла деп шаарга жөнөттү. Шаарга жөнөткөндө шаарга барсак, фамилиясын унутуп атам, аты Бакыт деген кара муртчан бала бар болчу, нейрохирургиянын главврачы. Ошол бала башынан эме кылды. Сар суу алды. Сар суу алып, анан балаңар болбойт. Эч жака эме кылганга, операция кылганга дагы тигиге да болбойт деди. Бул үй бүлөгө өкмөт тарабынан жөлөк пул да берилбейт. Болгону ар ай сайын майыптык үчүн 3000 сом каражат бөлүнөт. Бирок ал акча жарыбаган дары-дармек үчүн сарпталат. Баламды ушул эметкенден бери сос пенсияга чыгарып койгом, 3000 сом пенсия алат. Өзүм 3-cü группада инвалидмин, 3,5 сом алам. Ошон менен 6,5 сом биздин айлык окуатыбызга жетпейт. Пособие албайм. Мурдагы жылы пособие губернатор, соцфонд кишилер келип чыгарып кеткен. Ошондон бери чыга элек. Азыр кызым 12-ге чыгып калды. Ошондо
1 жыл пособие алгам. Андан кийин пособияны алган жокмун. Не десең эле доходуң ашып кетет. Доходум кандай ашып кетет билбейм. 30 соту жери менен огородум жок, тамым жок, ар кимдин тамында жашап жүрсөм, кандай 30 соту менен доходум ашып кетет билбейм. Түшүнбөйм дагы өзүм. Булардын закону боюнча кандай экенин билбейм. Доходуң ашып кетет. Не десең эле доходуң 1 сом, 2 сом ашып кетет. Пособие албайсың. Короодо жалгыз уyu бар. Аны дагы кайрымдуу элдер жардам катары беришкен. Күн сайын сүт менен баласын камсыздап туруу үчүн эне уйду саап келет. Бирок айылдын четинде жашап келген кейиштүү үй бүлөнүн үйү жок. Эми бир тууганы өзүнүн жер тилкесин бөлүп берип, ушул айылга там салып алсам деген жалгыз тилегин кайрымдуу бул коомдук фонду ишке ашыруу алдында турат. Өмүрүн сактап калганга ушул баламдын бутуна туруп өзүнчө басып окат кылып кетишинче мен бүт аракетим кылам. Керек болсо мен ушу атамбаев берген машинени да, малымды да сатып туруп чет мамлекетке барып операция кылдырганга даярмын. Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр, жакшы эле туугандарымда жардам беребиз деп атыр. Алардан акча алсам, ушул машинемди, малымды сатсам да баламды тургузганга менин төрт көзүм эме болуп турду да. Ушул балам аман эсен айыгып кетсе экен, жакшы болуп кетсе экен, ушул бутуна туруп эртең менин аркамда туяк болуп жүрсө экен деген ниетим бар. Кээ бирөөлөр бар экен, сол баласын уруп согуп, токмоктоп, телевизордон көрүп атабыз, майып кылып атат. Мен майып баламды, Кудайга сактасын, майып баламды оңдой албай атам. Ошолордон кайрылат элем, ошол балаңарды сактагыла, балаңарды урбагыла, майып кылбагыла, ошол балаңардын кадырына жеткиле деп айтат элем. Мен майып баламды, мына 3 балам майып болуп көзөтүп кетти. 4-чү балам азыр мына көрүп аткан бала, 4-чү балам. Майып болсо да мен Кудай сактасын, ушул балам канча жашка чыкса дагы мен ушул майып болобу, балекет болобу өмүрүм өткөнчө багам деген. Бутуна тургузуп айыктырам деген. Бүгүнкү көрсөтүүбүздөгү 3 үй бүлөнүн кейиштүү тагдырына кайдыгер карабаган инсандардан жардамга муктаж болгон үй бүлө жардам сурашат. Коомчулукта жамандар эмес, жакшыларыбыз да, жада калса азаматтарыбыз да аз эмес. Жардам берүүнү каалаган адамдар үчүн экрандагы көрүнүп турган эл сом капчык аркылуу көрүнүп турган номурга каалаган каражатыңызды которуп койсоңуз болот. Сиздеги жардам бүгүн 1 эмес 3 бүлөнүн кыйрап калуусуна жол бербейт. Эгерде сизде жүрөк өйгөн маселе болсо, сиздин үнүңүз коомчулукка жетпей жатса, анда экрандагы номер аркылуу эл билсин автордук көрсөтүүсүнө кайрылсаңыздар болот.